Кыш суугу түшөрү менен Бишкек шаары кайрадан дүйнөдөгү эң кир шаарлардын алдыңкы сабына чыкты. Мындан улам Бишкек шаарында тегүү цехтеринен тарта мончолорго, турак үйлөргө чейин абага зыяндуу таштандыларды күйгүзбөө боюнча текшерүү иштери башталды. Анда зыяндуу таштандыларды жаккан учурлар катталууда. Ош ТВ телеканалы Ош шаарындагы абалды 800 метр бийиктиктен тасмага түшүрдү. Мында экинчи борбор калаада дагы абанын булганышы шаарды каптаган түтүн байкалат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы Бишкектегидей текшерүү рейдтерин уюштура албашын билдирди. Жеке ишкерлерди текшербөө мораторийи бар. Ага байланыштуу кара түтүн менен күрөшүүдө азырынча түшүндүрүү иштери гана жүрүүдө. Эгер аныкталса, биз алдын ала булар атайын ушу мончолор жана башка ушу от казан иштетүүчү ишканалар тийиштүү уруксат кагазын алат иш баштары. Ошол жерде бизде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Норма, атайын лимит, разрешениялар алынат. Ошонун негизинде иштешет. Анан көбүнчө түшүнбөгөн жактар болушу мүмкүн. Ал эми баягы күзгү амал, жалбырак өттө, башка абал ушулар боюнча. Булар боюнча да биз аймактык кеңештер менен тыгыз иштейбиз. Ар бир тамком менен түшүндүрүү иштери, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бирок барып текшере аласыздарбы? Эгер аныкталса, биз көзөмөл жүргүзөбүз. Нарушение. Экология министрлиги түтүн маселесин чечүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунан 6 миллиард 700 миллион доллар грант алууну көздөп жатат. 500 үйгө жаңы технологияларды орнотуу, 200 жашыл такси жана 100 микроавтобустарды алып келүү пландалууда. Андан сырткары жашыл каттамдарды киргизүү боюнча 20 миллион долларлык долбоорго макулдук алынганы айтылды. Внедрению нанотехнологии, это наноприсадки. Мы в 500 многоэтажных домах города Бишкек будем эти наноприсадки устанавливать для того, чтобы уменьшить теплопотери. Там теплопотери будут уменьшаться на 40%. Эта технология уже опробирована в ряде городов России. Разработка, она израильская. И мы практически уже составили меморандум с ними. Подобрали эти 500 домов в рабочем городке. Сейчас выбор идет. Или в Тунгуче это будем делать. И когда мы получим первые результаты, мы потом будем масштабировать этот проект уже на весь город. Экологтордун айтымында абанын булганышына жаңы конуштарда мончолордо желим нерселер менен сапатсыз көмүрдүн жагылышы, унааларга куюлган сапаты начар күйүүчү майлар чоң таасирин тийгизип жатат. Ошондой эле жеңил авто унаалардын санын азайтып, коомдук унаага өтүү сыяктуу кадамдарга баруу керектигин айтышат. Шаардын аймагын кеңейтиш керек. Анан экинчи албетте бизде байкап тыгымдар өтө көп болуп атат да, ушулардын өтө кошкон салымы көп. Баягы 5-6-10 жыл болуп калды. Баягы айлан өтмө жолдордун планы башталып атат, кайра ишке келбей атат. Негизгиси Ош, Бишкек шаарларында жыл санап саны өсүп жаткан баш аламан көп кабаттуу имараттарды көзөмөлгө алуу керек. Анткени экологтор шаардын вертикалдык өсүүсү шамалдын багытын өзгөртүп, шаар ичин кара түтүнгө толтуруусу турган кептешет. Вертикалдык өнүгүшүнөн бир аз кетип, шаардын аймагын кеңейтип, жаңы микрорайондор түзүлсө, өтмө жолдор курулса, өз салымын кошот эле. Анан жылуу электр станциясын баягы нет көмүр жакпай, бул акырындык менен газга өтүү жагы каралса дагы бул албетте биздин шаарыбыз жакшы болмак. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан кара түтүн өзгөчө улгайган жана жаш балдардын ден соолугуна өтө кооптуу экени айтылып келет. Ошондой эле жүрөк кан тамыр, баш оорулары, дем алуунун кысылышы кыйындашына алып келет. Абанын индекси өйдө болгон учурда өнөкөт оорусу барлар каза тапкан учурлар көбүрөөк катталат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.